Илгери кереметтүү Кыргыз жеринде шаркырап тоодон агып келип аткан дарыялар кургап калып, коңуштар суусу жок калат экен. Ошондо бир заматта бүт жерлер чөлгө айланып, токойлор солуп, малдар кырыла баштайт экен. Ошондо небериси чоң атасынан сурайт. Чоң ата, эмне үчүн дарыяларда суу жок болуп калды? Кеч эле шаркырап агып атпады беле суу? Ай балам, кичине чыдап турайлы. Жакында сөзсүз суу келет. Тетиги тоолордон жаан өтсүн, ал жакта көлдөргө суу толгондо, анан дарыялар менен биз жака суу түшөт. Түшүндүңбү балам? Түшүндүм. Бирок убакыт өтө берет. Тоолордо жамгырлар жааса да, коңуштарга суу келбейт. Эмне кылабыз аксакал? Суу жок эл мал кырылып атат. Дагы кичинен күтөйлү эл журт. Буюрса тоолордо көбүрөөк жаан жааса суу келет бизге. Эртең бүрсү күнү. Бийик тоолорго барып, себебин өзүм билип келейин. Антпесем коңшубуздун баары кырылат. Ата энем менен эмне болот? Деп коржонун астына алып жолго чыгат. Ошентип көп күн жолдо болот. Карагылачы, суу жок, малдар кырылып атат. Күндүн ысыгы кантетай, бийик асманда бир да булут жок. Ошентип көп күн жолдо жүрүп атып, баланын тамак ашы түгөнүп, ала кете баштайт. Эй күн, сен кайнап атсаң да мага алың жетпейт, мен чыдайм. Ой, карагылачы, суу тамчылап атат. Жетпеди, суусаганым канган жок. Дагы кичине болсо. Анан бир оттоп жүргөн эшектин артынан бара жатып, боз үйгө келип калат. Бул жалгыз боз үйдө ким жашайт экен? Таң калыштуу. Жакшысызбы апа, кандай турасыз? Келе кой балам, мен билем, сен суу издеп бийик тоолорго баратасың. Курсагың ачтыбы? Кел, мен сага тамак берип, айрандан берейин. Кемпир болсо кичинекей баланы уктатып коюп, аластап батасын берет. Бир убакыттан кийин кичинекей бала ойгонсо, кемпирди да, боз үйдү да таппай калат. Мен чын эле бир боз үйдүн ичинде бир апанын колунан тамак жедимби, же көзүмө көрүндүбү? Таң калыштуу. Кемпир даярдап койгон коржонду астына алып, бала жолго чыгат.
Бирок көп күндөн кийин ал дагы тамак түгөнөт. Такыр эле алы кетип, бала араң эле басып калат. Буюрса тетиги толурга жакын эле калды. Ичине уктап эс алып турайынчы. Бир убакытта баланын баш жагында кемпир жиберген тулпар пайда болуп калат. Туура ай бала уктаганга убакыт жок, суу жок коңуштарда элдер кырылып атат. Менин үстүмө мин, кеттик батыраак. Мына келдик, бирок мен мындай кырларга чыга албайм. Өзүң эми аракет кыл. Болуптур, рахмат сага тулпар. Өзүм чыгып көрөйүн эми. Буюрса баары болор. 5 жолу чыгып көрдүм. Артка эле сыйгаланып түшүп калып атам. Эми комушубуз менен эмне болот? Суу жок кантебиз? Эй, асман жакты кара. Мен кемпир жиберген бүркүтмүн. Азыр сага жардам берем. Баланы бүркүт үстүнө мингизип алып, асман жака кетет. Анан ошол жактан бала таштар менен тирелип турган көлдү көрө калат. Карагылачы, бул көлдөн биздин дарыяларга суу кетет да. Ким бул көлдү таштар менен тиреп салды? Эриккени мен тиреп салдым. Мен дөөмүн. Бул тоолордо 300 жылдан бери жашайм. Жалгыздыктан тажап өттүм. Досторум да жок. Ошон үчүн кайгырып таштарды чогултуп бердим. Ыйлабаңыз эми. Эми биз экөөбүз аябай жакын дос болобуз. Сен чын эле айтып атасыңбы, кичинекей бала? Ишенип коюңуз мага, дөө. Мен болсо канча жолу алдандым. Мен сизди коңшубузга алып кетем, жалгыз болбойсуз эми. Ошондон кийин дөө бүт таштарды алып, дарыяларга суу кое берет. Анан кичинекей баланы көтөрүп алып, коңушка жылышат. Бүт дарыя көлдөргө суу келип, коңуштар гүлдөй баштайт. Дөө болсо элдердин малдарын кайтарып, кичинекей бала менен аябай жакын дос болуп калат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.